Birinci zakaz geldi. Kayaka deyip bu. Так, Кутузовский проспект, от двери до двери бар экен. Ассаламу алейкум. Туугандар, пробег 0 койдук. Бүгүн воскресенье, жекшемби күн. 17-июнь. Кеттик анда заказга. Так, заказды алдык. Кутузовский проспект, 9 корпус 1, 4 подъезд, 126 квартира дейт. 800 рубль экен акчасы. 41 минутада жетет экенбиз буюрса. Так, келдик. 800 рубль. Кутузовский проспект жака келди. Дальний подача берип атат. Албайбыз. Жакын эле жерге экен 239 рубльга. Дальний подачаны албайбыз. Анан кийинки заказ 625 рубльга алабыз. От двери до двери бар. Так, келдик, вручил. От двери до двери бар экен, бирок өздөрү тосуп алышты да. Буларга кантип 5 жылдыз койбойбуз. Заказ келди. От двери до двери жок экен, ал берели. Доброслободская. Так, заказды алып келдик. 296 рубль экен. От двери до двери жок, ушундай эле болуп калат. От двери до двери болгондо азыр 450 рубль болмок экен да. Так, 7200 балл болуп калыптыр. Буюрса дагы 2800 платинага жетебиз, буюрса бул айда дагы. Иштеген тариф боюнча маалымат берип кетсем, экспресс менен иштейм, курьер өчүк. Башка бул жакта да башка парк бар, Биримдик плюс, Караван, Точка логистика. Бул жакта курьер күйүк. Курьерге жакшы коэффициент күйүп аткан жерлерден ушул Биримдик плюска кирип, негизинен ушул жактан кирип курьер менен иштеп коем. Анда санда негизинен экспресс менен иштейм. Анан силер турган жерде коэффициентти күйүп атабы, күйгөн жокпу? Бул клиентский приложение менен билебиз. Деги чекти заказ келип калды. Бул дагы от двери до двери жок. Ал берели. Тура берге чекти, ура берели дегендей. Отправительге чалсам албайт, телефон албай койду. 3 минут бекер күттүм, 15 минут платное ожидание болду, чалсам албайт. Оплата наличный. Эчтеке кыла албайсың да, же отмена кыла албайсың, же кетип кала албайсың, в общем. Ошон үчүн безнал эле иштегенди жакшы көрөм да. Безнал койсоң эле кайра өзү эле наличныйми, анан безналичныйми болуп өзү эле өзгөрүп калат да.
безналичный болсо башың оорубайт. Хотя бы бияка келген жолуң, күткөн ожиданияң компенсировать этилет да. Күтүп отурабыз эми 15-18 мүнөт, келген менен 20-25 мүнөт. Эми эмне бул, эми опоздание деп калдыбы бул? Азыр эмне дейт экенин көрөлү. Кызык болуп атат да булчу. Бекер 3 мүнөт күттүм, платный 15 мүнөт күттүм. Анан активность жоготпой эле өзүм отмена кылышым керек эле да негизи. Ушундай болчу да мурда. Азыр кандай болуп калганын түшүнбөйм. Бияка чыгып калчу эле. Отмена не повлияет на активность деп. Жок эми мына. Опоздание деп калды. Поддержкаңда эми жарым саатта жооп берет да бул эми. Платинада звонок в поддержку деген бар. Буга чалсаң бул деле пайда жок да. Спасибо за ваш звонок. Для решения вашего вопроса напишите, пожалуйста, ваше обращение в приложении Яндекс.Про, и мы обязательно поможем вам. О, поможете. Кана поможете. Жооп бербейт да бул. Здравствуйте. По правилам сервиса я не могу отменить заказ, но вы можете сделать это сами. Для этого нажмите кнопку «Отменить» и выберите причину отмены. Активность списана не будет, если вы не злоупотребляете этой функцией. Находитесь на точке А не менее 10 минут. Я уже 20 минут уже стою здесь. Тем не менее, не могу отменить заказ.
азыр любой причинаны кылсаң азыр -16 болуп кетет да. Не дейт эми булар? Өткөндө ушинтип өзүм отмена кылдым эле, -16 болуп кетти. Түшүп кетип бонус ала албай калдым ал күнү. 10 заказ кылдым эле, бирок бонус алыш үчүн активность 85тен үйдө болуш керек да. Убактыңды коротконуң аз келгенсип, заказды ала албай, анан еще активностьң да жогот. Вообще.
Азыр эми кайсы кнопканы бас деген турат эми. Далеко ехать десең дагы түшөт. Долго ждать десең дагы түшөт. Заведение закрыто. Форс-мажор. Машина сломалась. Сломался автомобиль. Тяжелая посылка, нет термоёмкости. Заказ забрал другой курьер. Бул жерде менин вариантым жок болот да бул жердечи. Отправитель не отвечает, же болбосо не вышел на связь десе. Дагы бир жолу чалып көрөлүчү. Ладно, получателге чалабыз анда. Вызываемый абонент не отвечает. Получатель албайт атта. Получатель менен сүйлөштүм эле жана. Эми бунусу да албайт. Он 97 активный 97 болуп турат азыр көрөбүз. Отмена. Түшкөн жок, жакшы. Жакшы. Өткөндө кийин коркуп калдым да мен. От двери до двери заказ келди, кеттик энди. Безналичный болсо экен. Вроде безналга койдум азырчы. Безналичная оплата. Болду, безнал менен иштейм буюрса. Мындай проблеманын кереги жок да негизи. Так, мындай заказ алдык. Футболка экен, ак футболка. Модомдон алдык. Безналга эле коюп койдум. Ушу наличный өзүмө негедир жага бербечү эле да ушу. Ушундай ар дайым ушундай проблемалар болот да. Анан наличныйдын бир жери дагы бар. Келип 3 минутта күтөсүң, калганы уже платный ожидание кетет. Поездка 500 рубль болсо, клиент сага 500 рубль берип коет. Сен аны сразу көрбөй, сразу ожиданияңа чыкпайт да. 500 рубль деп эле турат поездка. Конечный точкага барып завершить кылып заказды эметкенден кийин ожиданиянын акчасы чыгат да. 600 рубль деп мисалычы. Минус 100 рубль болосуң. 100 рубльды албаганыңа мейли, просто 600 рубльдан комиссия алып коет да Яндексчи. 500 рубльдан эмес, 600 рубльдан. Безнал болсо, безнал төлөнөт. Баары жакшы да, көйгөй жок. Ошондуктан безналичный кылып иштеп көрөлү буюрса. Эми албетте чекерек жактарга барганда наличныйды күйгүзүп койсоң болот. Бирок кайра эле ар кандай көйгөйлөр боло берет да.
дагы бир эскерте кетчү нерсе ошол доставка алып атканда карап алыш керек да, ошо эмнени алып атасыңар. Коркпой эле, уялбай эле мындай пакет болсо ичин ачып көрөйүн, эмне биякта запрещенный нерсе жокпу деп эле уялбай эле, этпей эле сурап эле алыш керек. А вдруг запрещенный нерсе болуп калса, бир баңги болуп калса, фактически силерден таап алып, силерден кармап алса, анда силер күнөөлүү болосуңар да, мындай айтканда. Ошондуктан сак болуш керек. Сактыкта кордук жок дейт. Ошо доставканы болсо ушул машина менен кылабыз. Солярис. Бисмилла. Так, забрал посылку. Новогиреево жакка барат экенбиз. Бул жакты өтө жакшы көрө бербейм да, бул район. Перово, Новогиреево, ушул райондор. Заказ аз болот бул жакта. И жолду да пробка боло берет да кечке. Вручил 495, от двери до двери бар. Ушундай. 4 заказ 1655 болду. Бисмилла. Так, магазин кайдайбыз эми? Жерден тамак алгам жолдон. Обед кылып алып дальше баштайбыз буюрса. Так, заказ келди. Буга чейин 2 заказ келди эле, албай койдум. Так, Преображенская площадька берген болчу, без дверей. Что-то алгым келбей койду. Анан кайра эле бул жакын жерге берди да. Муну да алгым келбей койду. 3-ncü заказ от двери до двери. Муну алдык. Бул деле ушу жакында 9 километрге 436 сом. Ожидание менен бир 500дөн ашты да, буюрса ашат. Так, заказды бердик. 526 даже. Ожидание 90 рубль. Көп күтүп калдым бирок. Заведенияга барсам, заказ еще не готов. Ждите 16 минут дейт го, 16 минуттан ашык күттүм. Кийинки заказды күтөбүз. Так, заказ келди. Комсомольская улица 3, от двери до двери бар, безналичная оплата. Что, поехали. Так, заказды алдык. Так. Жыйырма 9 километр, 38 минут экен. Акчасы 829. Кеттик эмесе. Заказ алдык. Москва Ситин жанынан ушул жактан заказ алгым келбейт негизинен. От двери до двери болсо албайм. Эгер без дверей болсо алабыз.
безди берейин бул жерде. Скажешь Здравствуйте. номер, куда тебе перевести можно? Так, 3 девятки. На Сбербанк, да, ведь? Да, на Мгм. Сбербанк. 3 девятки, 234, 2, 3, 4, 1805. 1805. Акжол да, М, брат? да. 200 рублей тебе перевод. Все. Все, брат. Все, хорошо. Салам алейкум, Валейкум рахматуллах. ассалам, рахматуллах. Удачи тебе. Все, тебе тоже, братан. Заказ алдык. 200 рубльдик жер экен. 2 километр 5 минутта. Бияка подачасына келген убактым көп болчу да негизичи. 9 минутада келдим. Кеттик эми анда эмесе. Так, кийинки заказ. Центрде бир аз коэффициент күйүп атыптыр. Плюс 50 менен берди. Шметовский проезд 28. Бүгүн жекшемби күнү парковкалар бекер. Бирок 380-450 рубльдуктардан башкалары центрдагы ошол парковкалар платный эле. Так, следующий заказ. Филевский бульвар 17ден Сходнинская улица 35. Деревня Путилково деген жака алдым. Ближняя подача. Жөнөдүк анда. Так, келдик. 33 минутада келдик. Баасы 809 рубль болду. Эми уже үйгө кете турган убакыт болуп калды. Так, биринчи заказды канчада алдым саат? Так, биринчи заказды 12:21 алыптырмын да. 11 саат болуп калыптыр. Да, бир заказ алсак, буюрса бонус берсе 450 рубль. Ошол менен үйгө кетебиз. Так, кийинки заказ, 10-чу заказды алдык буюрса. Бескудниковский бульвар 4 дейт. Биттик анда. От двери до двери. 28 минутта 24 километр. Акчасы 681. Все, бисмилlah кеттик. Туугандар, бүгүнкү күндү жыйынтыктасак, 10 заказ болду, 4222. Бул тазасы да, бул Яндекстин комиссиясынан сырткары. Мунун ичинде бензин бар, питание бар. Ушундай где-то 3000 болду да таза. Эртең менен 12:20 баштадык эле. Акыркы заказды жыйырма 12:де. Үйгө келчү ошол менен 12:20 болуп калды, ровно 12 саат. Саат 10 заказ кылдык. Бизге 450 рубль бонус бериш керек эртең менен. Азыр баланс 6635 болуп турат. Эртең менен ошо 450 рубль кошулат буюрса. Пробег 2235 болду. 200 пробег болду. Негизи үйгө чейин айдап пустой келдим почти. Ошол менен 235 болду. Ошол бүгүн жекшемби күндүн жыйынтыгы.